шартыбыз жок болуп жүргөн да. Бирок өзү ошону аябай эметип жүргөн. Түнү болсо да тахажутта калбай ушуну бир менет кылып көрөйүнчү деп. Мечиттин тушуна чейин санап колдун ар жагын таяк менен чапкылап отуруп таап алып атабыз. Мен жардам бердим. Алинурду себеп көрүп, мынакей Алинур мага мынакей умрага путевка алып келип атат да. Алла разы болсун. Салам алейкум, Аманат Медиа 3 баракчасынын катталуучусу. Кудай буйрса бүгүн биз Кара Балтаны көздөй сапар алдык. Бүгүнкү сапарыбыз өзгөчө. Алинур мырзанын демилгеси менен Кара Балтадагы көз азиз бир тууганыбызга жана Алинур мырзанын кичинекей кезинен бери досуна бир жакшы бир сюрприз даярдап коюптур. Ошону кептин башына кылсак. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Урматтуу кыргыз элим, кандайсыздар? Ушу сонун каналдын катталуучулары. Биз деген менин өзүм айылыма баратабыз. Эркин сай орто кайрыма Кара Балтан мындай айтканда тоо жактагы айыл. Ушул жакта өскөм, чоңойгом. Анан ушу июнь айында бизде Кудай сактасын деген кинону тартканбыз. Примерно бир жумадай мечитте съемкалар болгон. Анан айылда билесиз да, айылга именно массовый сценаларга көп адамдар керек болот. Анан ушу айылдын жамааты бар. Ошо жамаатында мен Назар деген дос балам ушу айыл жамаатында один из деп коелук, Ушу именно Назар дос балам айылдын жамаатын чогултуп, айылдыктарды чогултуп, жаштарды чогултуп, биздин съемкаларга жардам берип жүрдү. Анан ушундай эле Гапал деген байкебиз бар. Көз азиз, көз көрбөйт бирок деген мындай байкасам, байкебиз өзү үйүнөн мечитке чейин намаз учурунда келет, кайра үйүнө барат. Анан кайра намаз учуру болуп калат, кайра келет, кайра жалгыз келет, жалгыз кетет бир таягына болупчу. Анан ушу байкебизди карап өзгөчө бир ойлор келген. Кудайым буйрса байкебизге бир умрага жолдомо берелик депчи. Шүгүр ушул күн келди. Анан Давран деген досубуз менен биргеликте али умра менен ага ушул историяны айтып берсем, все досум сарсына болбо, ойлонбо, эки путевка менден деди. Ошо Кудай буйрса ошо аманатты жеткирип баратабыз. Сиз деген Алла менен жакын байланышкан эмени билесиз да. Ошо Алла Таалага намаз окуп туруп сураш керек да ушуну. Алладан сурайлы экөөбүз жакшылап туруп, Дайыма ошо Аллага кайрылып туралы. Алла Таала жакшы көрөт, өзү сура дебеди, ошо сурайлы, мындайча айтканда, эмне муктаждык бар, ошонун баарын сурайлы десем, айтып атпайбы, мен сурайын анда күн түн сурайын. Мен айттым да, бир эле эмес, аны улам сурасаң Алла жакшы көрөт. Биринчиден кечирим сура, андан кийин анан баарын сура десем, анда сөз жок сурайм. Ушунчалык кубанып, ушуну туура айттыңыз, мен ушуну байкабай жүрүптүрмүн. Молдеке, абдан жакшы багыт бердиң. Мен ушундай түнү болсо да тахажутта калбай ушуну бир менет кылып көрөйүнчү деп. Анан 2-3 күндөн кийин кайра айтып атпайбы эме депчи. Мен сурадым, сурап атам мен депчи. Анан айттым мен, сен токтотуп койбогун, эми улам дагы эскерип баягы эмете бер. Алла кандай сураганды, улам сураганды өтө жакшы көрөт десем, кубанып, болду, анда токтотпойм, анда сурайм деп. Ушундай бир сонун балдар да. Алланын өкүмү, Алланын жакшылыгы, мээрими деген сөз да. Эми могу Ал Умма деген компания бар. Ошонун атынан сизге сертификат. Куттуу болсун умрага. Буйрса ушул жолуңуз шыдыр болсун. Дуаңыз кабыл болсун. Бактылуу инсандардын да катарында жүрө бериңиз. Бир тууган болуп. Ошо айылга, Кыргызстанга дуа кылып, ушу жамаатка, ушу компанияга да өзүңүз дуа кылып турасыз дем. Эми ойлялыктар жага жетип калдыңыз эми, биз ойлойбуз ошо Алланын доосу болду деп. Муну кабыл алып коюңуз эми. Бисмилла. Мына ушул Көрүүчү сыфатты Кудай Таалам берди да, көргөнгө мүмкүнчүлүк берди да. Туаса деле бар да көрбөгөндөр. Дүйнөнү таза көрбөгөн адамдар бар да. Анан ушул көрүүчү сыфатты кайра алам деп атса бергим жок да. Бир жагынан коркуу сезим, жеке өзүм корктум. Анан ошо Кудай Таалам астына бир сараңдык кылып койдум да бир аз. Берген нерсесин кайра кайтарып бериш деле өтө кыйын экен. Анан эми жаныңды бериш канчалык кымбат да. Ушу көздү бере албай ушунчалык кыйналдым, корктум.
Назар деген дагы бир жакында 40 күн барып келди. Ал дагы ошо даватка кетер деп айке ушундай 40 күнгө чыгам, жабатам, кандай дейсиз дегенден. Бул деген чыгып көрмөйүнчө билбейсиз да дамын. Барып көрөсүз. Анан аяктан ушундай Алла Тааланын бир өзүнүн түзмө кудуреттерин көрсөтөт. Десем ошо каргузар берип атпай келип алып ушундай сонуге мен эми түшүндүм депчи. Анан ушундай карасам да бир өзгөрүп келген бала экен да, өтө бир бардыктардан көрүнүп турат да, сөзүнөн да, өзүнөн да көрүнүп турат. Ошолор дуа кылчы дегенден, я ажыке сиз деле барып келдиңиз. Бир умрага барсам деген ниети бар болчу. Анан дуа кылдык. Дуа кылсак иншалла кабыл болгон турбайбы ошол. Сага досум бир коспу. Аль Умма компаниясынан досум бизден ыраазычылык сага умрага путевка берип атабыз. Алла разы болсын досым. Алла разы болсын. Алла разы болсын. Алла разы болсын. Чоң рахмат. Күтпөгөн жерден болуп кетти досым. Алла разы болсын дагы бир жолу досум. Сен буну Аллах таалам бул эмени мага насип кылыптыр да. Бирок сени эме кылып коюп, себепкер кылып коюптур досум. Алла разы болсын. Кубанычтамын, сүйүнүп атам мындайчы. Баягы любой эле нерсени баягы сүйүнгөндө, кубанганда баягы сыртынан билинбейт го. А бирок ичтен аябай сүйүнүп, аябай кубанычтуу болуп атам да. Эми Аллах таала өзү көрүп турат экен да, баардык нерсеничи. Канчалык мындай жакшылык кылсаң, ошончолук бир эсе эмес, 2 эсе кылып берет экен да Аллах таалачы. Мынакей мен деле мынтип ойлогон эмесмин да, мынакей ушундай Алинур келди, ушундай мага жардам бер деди. Баягы айылды тартып аткандан кийин ооба макул деп эле сразу эле макул болуп, сразу эле жардам бердик. Анан карабайсызбы, мынакей мен жардам бердим. Алинурду себепкер кылып, мынакей Алинур мага мынакей умрага путевка алып келип атат да. Алла разы болсын. Алинур мырза, Кудай буйрса мындай чоң бир жүктү мындай кутулгандай болдук да. Азыр сиздин айылга келдик, Эркин Сайга келип, көз азиз бир тууганыбызга жана өзүңүздүн айылдаш, сиз менен чогуу өсүп, чогуу чоңоюп, айылда чогуу жүргөн досуңузга умра сертификаттарды бердик. Эмоциялар абдан бай болду. Эми ушул кетип бараткандагы сиздин бир жеңилдешиңиз тууралуу сүйлөсөңүз. чын айтсам жүрөгүм лакылдатат дагы эле. Эми эң негизи бир тууганыбыз аман эсен барып келишсин умрага. Анткени бул деле жөн эле эмес да. Бизге ушундай ой келген жөн эле эмес. Мен Назар менен сүйлөшсөм, мен жакында эле 40 күнгө чыгып келдим дейт. Ушактан дагы мен деген үмүттөнүп койгом дейт, дуа сурагам, бата сурагам дейт Алла Тааламанчы. Анан Сагынбек байкебизди да байкадыңыздар болуш керек, имамды ал дагы айтып берип калды. Гапал байкебиз эмне кылам, урматтуу имам, эмне кылам, эми жашоо кандай болот десе, Алла Тааламан суран дептир да имамыбызчы. Ошо эми өзүңүздөр байкагандай эле бир эле нерсе, бул деген кечирим сураш керек, жана Алла Тааламан көп нерсени сураш керек. Алла Таалам албетте берет да, менин оюмча. Кудай буйрса жакынкы айларда, жакынкы күндөрдө ошол сиздин досуңуз, айылдагы көз азиз мырзабыз балким ошол ыйык жерде дуа кылып келсе, кийинки жылдар ошол досуңуз менен, дагы жакын адамдарыңыз менен, балким өзүңүздүн үй бүлөңүз менен ошол ыйык жерге, ыйык сапарларга, умрага барууну насип этсин. Кудай буйрса кийинки жылдары дал ушул видеолордо мына Алинур мырза ыйык сапарга кетти деп сизди коштошуп сапарга узаткан учурга жеткирсин. Амин. Чоң рахмат сиздерге, сиздердин дагы өзүнчө каналыңыздарга, сизге урматтуу досум. Бака чоң рахмат. Убактыңарды бөлүп, биздин аманатты, Али Умра менен чогуу аманатты 1-1 студия менен биздин бул жакта мен эле эмес, дагы Аскар Табалзиев деген продюсерибиз бар. Бахтияр Матеню деген продюсерибиз бар. Ростислав Ященко, Данияр Болотбеков. Бул баарыбыз бул именно чечимге келдик, ушу 2 путевканы берели деп. Анан ортодон Давран досубузга жолугуп калдык. Ал деген давайте все жигиттер, силер главное ушу путевкаларды берип койгула, аманатты берип койгула. Бул путевкалар менден деди. Бунун баары деле жөн эле эмес да. Ошон үчүн урматтуу достор, сиздер дагы дуа кылып коюңуздар. Кудай буйрса 2 тууганыбыз аман эсен барып келишсин. Алар дагы бизге Кудай буйрса дуа кылып койсун. Ойлойм, только дуалар менен бизди ийгиликтерге жетебиз деп.
Кудай буйрса быйылкы жылы Кудай сактасын деген киноңуздар чыкты. Жакынкы бир 3 жыл, 5 жылдын тегерегинде ошол 1-1 студиянын жалпы жамааты ошол ыйык жерге барып, умра сапарын кылып, дал эле ошол жактан барып, дагы бир жакшы бир тасмаларды күтөбүз. Чоң рахмат. Аманат медиа сиздерге чоң рахмат. Урматтуу калтыруучулар, Кудай буйрса баары жакшы болот. Баарыңыздарды Кудай сактасын киносуна чакырабыз деп реклама кылып кетейин. Обязательно ушул кийимчен барыш керекпи? Ушундай барсакчы, эч ким бизди подозревать этпейт. Барабыз, стволду такайсың, алдык, кеттик. Ошондой акча мененчи каалаган нерсеңди кылсаң. Всё. Могу кандай дейсиң? Калбай эли. Бизге көз тийди. Кері Honda Fit, армянский номер прием. Айдат тезирээк, желание жок түлмөгө. Ушул акчада 1 сом жок боло тургунусучу? Ишиңерди. Улам уктуңарбы? Булар ким? Аксылар братан. Ассаламу алейкум. Кимиңиздер? Ибрагим устаз болосуздар. Походу мен Билал жана Ибрагим устаздар чет өлкөдө билим алып келишкен. Биздин айылга Борбордон 1 айга кызмат кылганы келди. 2-3 күн ушул жерде болуп туруп алып тайып кетебиз. Кандай илимдүү. Отур. Билимдүү. Общий, мужики. Бетинен нур чачыраган. Кудай жолунда жүргөн келди. Кол акчаны. Ошон үчүн илимин, билимин колдонуп алалы. Не болду? Кеттик. Болдуке, рахмат. Ушу 2 жашка неке кыйдырбайсызбы? Урматтуу экизаш, объявляю вас мужем и женой. Жинди чыгарып көрдүңүз беле? Албетте чыгарып көргөнбүз. Калп айтпасам бир 533 же 534 жолу чыгарган. Ой, жоп. Мени чыгара албайсыңар. Эне, уа, эшек чыкты азырасқа желаниең барбы? Жок дегенде Куран окутуп чыгаргалачы. Өтө күчтүү болдуңар окшойт. Кечке качып жүргөндөн чарчадым, Рамазан. Кудайым сүйгөн адамын гана өз үйүнө алып келет. Рахмат сизге. Балким Кудай бизди ушул таза жашоого алып келди. Как раз жаңы жашоону баштайбыз деп атпадык. 1 сааттын ичинде акчаны алып келип койбосоңчу, могу үчөөңөрдүктен көмүп коем. 1 саат.